Кыз баланын самооценкасы үй бүлөдө түшпөш керек. А кыз баланын самооценкасын атасы айрыкча апасы түшүрбөш керек. Сен шөмтүрөгөн эле аял болосуң, сени ким алат? Отурганын карачы дардайып, паланчанын кызын көрсөң, элдин кызын көрсөң көзүң күйөт. Анан былтыйып эмес, жок, кызыбызды бар табияты менен кабыл алып, ошол бар жагын эле өнүктүрүшүбүз керек. Менин бир кызым аябай медик болгусу келип атабы, экинчисинде сен медик болосуң эмес, жок. Ал косметолог болом же биолог мугалим бол. Ошол бойдон өзүңдү тааны деген сыяктуу. Бир аябай бойлуу болсо, ошо боюна карап стимул бериш керек. Бир кичинекей болсо, ошондугуна жылдыздуулугуна стимул бериш керек. Кемчилиги менен кызды кабыл алып, анан аябай сүйгөн жакындары бар экенин билдириш керек да. Эптеп эле 17-ге чыкса, анан бирөө жакшына сүйлөп караса эле, жүгүрүп чыгып, ай, эркек ушул экен деп чыгып курмандык болуп калбасын үчүн кызга аял, кыз бала үйдө мени бааланган, сүйүүгө тойгон деген бул сүйүүгө кекирип калган эмес. Ашке эркелетип, мен балам 5 000 сом ала бер дей турган эмес, сүйүүгө тойгон. Анын кемчилигин бетине айтып, жакшы болсо экен деп. Анда жаңылса жөлөп алар, так жакындары барган билген, сүйүүгө тойгон. Дагы бир жолу айтам, кекирип, эшкирип калган же сүйүүдөн семирип кеткен эмес болуш керек.